Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Ош шаарынын намысын коргоп келе жаткан Городош курама командасы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бактагай айтсаңыз, алгачкы суроом ушул өзүңүз тууралуу сөз баштасам да. Сиз кайсыл курактан баштап ушул спортко аралашып баштагансыз? Мен 20 жашыман баштап волейболго кызыгып баштаганмын. Андан армияга барып келгенден кийин өзүм органда иштеп, органда ошо волейболдон балдар тренер болуп, Ош Динамо командасы деп ошолорду даярдап жүргөнбүз. Андан кийин биз 93-жылы Ош шаары деп основной команда түзгөнмүн. Өзүм ошол маалда өзүм ойночумун, анан жаш балдардан түзүп, өзүм тренировка кылдырып, көп жетишкендиктерге жетиштик. Мына ошол маалда Ош Динамо деген команда бар эле, алар Кыргызстанда белгилүү эле. Ошолорго атаан талашып, ошолордон үйрөнүп көп нерсени. Ал маалда Өзбекстанга да көп элек, Өзбекстандарда көп оюндар болчу эле. Ошол эки жака чыкканыбызбы, ошого көп балдарды өстүрүп, көп командаларды кылганбыз. Өзүм 2007-жылы Кыргызстандын спартакиадасы Ысык көлдө болгон маалда мастер спортто алганбыз. Ошондон баштап балдар, биздин Ош шаарынын балдары өтө жакшы даярдыктар менен спартакиадаларда жакшы ийгиликтерге жетишип келебиз. Сиз өзүңүз кантип ушул спортко кызыгып калгансыз? Кимдер тарабынан? Мен өзүм үй бүлөм, акелерим бардыгы ойношот. Анын үстүгө биздин бага футболду айтпайбы, Бразилия футболдун мекени деп. Бизде азыр эми бул просто шутка болсо керек. Кыргызстанда волейболдун мекени Нокат деп айтылып калат. Илгери айтчу эле Каракулжа деп. Андан кийин биздин 2009-жылы чоң эле башы көрүнүп калган чиновниктерибиз Кыргызстанда эң күчтүү райондор ким деп эме алганда, ошондо Нокат району менен Ала Бука району Кыргызстанда мелдешкенбиз. Ошондо биз Нокат району 3-1-ге утуп алганбыз. Ошодон бизден ошодон бери Ош шаарында, деги эле биздин область Ош шаарында волейболдон жакшы балдар өсүп келе жатат. Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Ушу Нокаттын балдары волейбол боюнча аябай жакшы ойногон балдар көп да. Мен дагы ошо волейбол ойноп калган учурда көрүп калам. Бизде Нокатта себеби традиция болуп калган, көп оюндарды, көп тойлорду волейбол өткөрөт. Ошондон деп ойлойм мен. Себеби Ала Бука дагы күчтүү команда, Кыргызстанда эң кыйын, эң күчтүү балдар Каракулжа, Ала Бука райондорунда Кыргызстандын намысын коргон балдар көп. Себеби бул жерлерде основной айылдарда басымды волейболго беришет.
Гоrodош курама командасы 1993 жылдан тартып азыркы учурга чейин Кыргызстан жана анын ичинде Ош шаарынын спорттун волейбол түрү боюнча намысын коргоп келүүдө. Гоrodош курама командасынын учурдагы оюнчулары 8-муун болуп айтылат. Чабуулчу Эрлан Алмазбеков окууну аяктаары менен юридикалык колледжге тапшырып, ал жерден Алиев Бакыт агайдын колунда волейбол боюнча сабак алууну баштаган. Учурда Гоrodош курама командасынын чабуулчусу катары команданын мүчөсү. Ал эми волейболдун башка спорттон айырмасы кыймыл көп болуп, бири-бирине кооптуу кырдаал жаратпай керилип чоюлган учурлар көп болгондуктан ден соолукка аябай пайдалуулугун белгилейт волейболчу Эрлан Алмазбеков. Эми биз Гоrodоштун атынан ойноп аткандан кийин бул жерде Алиев Бакыттын колунда тренировка кылабыз. Ал Алиев Бакыт мисалы жылына чемпионат болуп турат Кыргызстанда 3 тур болот. Ошо 3 турга даярданабыз. Кече жакын эле Бишкекте 1-чи тур болуп, 1-чи турда 1-чи орунду багындырып келдик. Эми 2-чи тур Кудай кааласа апрелдин 25-inde Ош шаарында болот. Ошого даярданып атабыз. Азырынча физически даярданып атабыз. Оюнга жакындаганда баягындай комбинациялар менен иштеп, ошондой иш алып барабыз да. Волейбол үчүн бул кышкысын залдын ичинде эле физический тренировкалар кылабыз. Ал эми жайкысын черезен болот. Бир күн кросс болсо, кийинки күнү отработка ошондой сыяктуу тренировкалар менен машыгып турабыз азырынча. Бул Гоrodошко кошулган себеби биз мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырганда ушу юрфакка тапшырганбыз. Биз келгенде бул жерде Алиев Бакыт тренер өз балдарын тренировка кылып жүргөн экен. Ошол маалда биз дагы келип тренировкасына кошулуп, Бакыт агайдын колунда жүрүп, кийин ушу Гоrodош составына кошулдук негизинен. Кийин окууну бүткөндөн кийин деле ушул жерде иштеп атабыз, бирок Гоrodоштун командасына дагы да тренировка кылып, Алиев Бакыттын колунда жүрөбүз. Бул волейболду тандаган себеби волейболдо өзгөчөлүгү 6 адам болсо 6 адам тең кыймылдап движенияда болуп турат. Анын үстүнө баягындай секиргендерде чоюлуп, дене бою жазылат. Ошол себептен дагы волейболду тандап жүрөм мен. Ден соолукка дагы пайда, өтө жакшы жактары бар. Мындайча айтканда 6 адам тең бирдей кыймылда болуп турат да оюнда. Волейбол оюну башка мисалы футболго караганда, баскетболго караганда бул контактный оюн эмес. Бул деген Кооптуу жайлар аз. Кооптуу жайлар өтө аз. Бул да коллективный оюн болуш керек, ынтымак болуш керек. 6 адам бир адамда ойнош керек. Ынтымак болуш керек. Мисалы капитан команданы 5 адам болуш керек. Ошондо бул жерде жакшы результат оюндар чыгат деп ойлойм, жеңиш болот деп ойлойм. Жаштардын волейболго кызыгуусу жакшыбы азыр? Биздин азыркы күндө Ош шаарында мурункуга караганда жакшы болуп калды. Себеби азыр биз Ош шаарында көп мероприятияларды өткөрүп жатабыз. Ошондуктан азыр мына шаардагы жаштар дагы, кыздар балдарыбыз дагы кызыгып, себеби биздин жаштар көп призовой месталарга ээлешип, көп призовой немелерди алып келип атабыз. Ошондуктан булар да жаштар дагы ошондой болоюн деген негизде булар да азыр бизге келип жатат. Кандай жаштарды кабыл аласыздар негизинен мындай бой мүчөсү келбети тарабынан караганда? Негизинен азыр биз жаштарды 6-7 класстан алабыз. Себеби бул ошол баланын ошол маалда бүт немеси төп келет. Себеби үйрөткөнгө оңой. Анан бою кичине болсо деле келсе, бул спорт дегендин несі жакшы волейболдун. Бул боюң өсөт, ден соолугуң болот, ушундай. Мага канчалык ойнай албаган балдар көп келчү эле, азыр ошол балдарым сборный Оштун намысын, сборный Жалал Абадтын намысын коргоп жүрүшөт. Себеби алар мага келген маалда бою кичинекей эле. Азыр алардын бою узарып, 1.85, 1.90га жетип, өздөрү да айтып калат, звонет, агай, мен сизге баргандайым боюм өстү, мында кылды деп. Себеби бул ар бир агай балдар үчүн күрөшөт да. Ошон үчүн балдарым жакшы чыксын дейт. Балдары жакшыса, тренери жакшы. Биз тарбияны да ошондой эле тарбияны да туура беребиз. Себеби өзүңөн чоңго салам бер, өзүңөн чоңду сыйла, өзүңөн кичүүнү дагы сыйла, жаман сөз сүйлөбө. Жаман сөз сүйлөсөң, эртең сенин дагы
ошол убактың келет бирөө сага жаман сүйлөп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз постоянно айтабыз. Жакшы сүйлө. Сен протеин командаң болсо да жакшы, ассаламу алейкум деп жакшы сүйлөсөң, ошол адамдар бири-бирине мээримдүү болот. Анан кийин тренер өз баш болуп туруп, мынандай кылып, андай текеберчилик болбош керек. Себеби мен өзүм балдарга жаман тарбия берсем, балдарым жаман болуп чыгат. Балдарга жакшы тарбия берсең, эртең элден дуа аласың. Ушунун балдары жакшы деп. Ошол сыяктуу биз деле ата-эне берген тарбияны тренерлер сөзсүз берет. Себеби четке калтырып кетпейбиз. Тренировкадан сөзсүз 5 минутта, 10 минутта тарбиялык саат өтөт. Мектеп бүтүп келгенден кийин эле бул жака студент болуп, анан ошол университеттин атынан ойноп жүрүп, сборныйга ойноп жүрүп, анан ошол жактан бул жакта дагы Горотош деп өзүнчө бир клуб бар эле. Анан ошол клубтун балдары менен тааныштым. Анан кийин ошол университетте ойноп жүргөндөн кийин эле бул жака чакыргандан анан ошентип ушулардын командасына келип калгам. Горотошко келип калгам. Азыр 4-5 жыл болуп калды, уже Горотошто ойнойм. Азыр ошо Горотоштун капитанымын. Бул командага келгенден бери биз былтыр мурдагы жылы высший лигадан 2-нчи месте болдук, былтыр да 2-нчи месте болдук. Быйыл болсо азыр чемпионат Кыргызстанда высший лигада 1-нчи месте болдук. Азыр ошол чемпионаттын 2-нчи туру оштот, ошого даярданып атабыз. Ошол анан Жалал Абадта болгон Чокморовдун оюнунда дагы 2-нчи месте болуп келгенбиз. Тренерибиз жакшы нерселерди көрсөтүп, көп нерселерди үйрөтүп, ал жактан башка нерселерди алып келип көрсөтүп, бүт нерселер бар бизде. Ошол нерселер менен бизде тренировка черезден эмес, бизде күндө, каждый день. Кээде бир күндө 2 маалда тренировка болот. Ошол баары жакшы бизде. Городош курама командасынын жетишкен ийгиликтери Кыргызстандын ийгилиги, Кыргызстандын сыймыгы. Бактага айтсаңыз, ушу биздин телекөрүүчүлөргө Городош курама командасынын жетишкен ийгиликтерин бөлүшүп кетсеңиз. Биздин Городош волейболдон жаштар жана карылар командасы бар. Алар жетишкендиктерди мен силерге айтып кетсем көп биздин Ош шаарынын жетишкендиктери. Биринчиден мисалы мынау биздин 50 жаштан жогорку командабыз бар. Ошто Алибеков Закирака деген капитан команда. Ошонун биринчи орунду алышкан бала 50 жаштан жогору Кыргызстандын ичинде. Асоно бизде студент балдар, жаш балдар, 11-ди бүтүп келген балдар, студент балдарыбыз. Бизде ошолорду жакшы өстүрүп, башка клубтарга бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби биз ошо тренербиз, биз ошого милдеттүүбүз. Андан кийин ошол канча кайсыл урактан баштап кабыл аласыздар сиздер ушу команданын курамына? Ошо студенттерди 11-чи 9-чу класстан баштап тренировка кылабыз основной немелерди. Андан кийинки эмебиз кубогубуз бул дагы чемпионат Кыргызстан, среди командующая лига. Буда дагы биздин балдар жакшы ийгиликтерге жетип 3-чү местени алып келгенбиз. Биз бул жерде айта берсек көп нерселерибиз бар. Азына биздики Кыргыз Республиканын спартакиадасы 1-чи орунду алган бул биздин аялдар 2011-жылы. Биздин аялдар
Демек айымдардан да түзүлгөн Бул команда. жерде биздин школа игровой вид деп коет. Булар бизге волейбол, баскетбол, шахмат, легкая атлетика и ошондой эле гимнастика. Бүт ошол неменен биздин школанын агайлары жетектейт. Буда да биздин жетишкендиктер жаш бала 2-11 жылы. Бул жерде международный эл аралык деп турат да. Бул жерде бизде международный эл аралык спартакиада иштейт. Бул жылда Ысык көлдө өтүлөт. Бул жерде 2015 жылы бизде жаштарыбыз 3-местени алып келгенбиз. Международный Ысык-Көлские игра деген бул Тажикстандан келген, Россиядан келген, ошо 3 мамлекеттен келген. Ошонун ичинде биз 3-местени алып ийгиликке жеткенбиз. Кайсыл өлкөнүн ошол спортчулары мындай кыйынчылык туудурду сиздер менен беттешкен? Бизден ал жерде Түркменстан, Казакстан, конечно, алардын командалары, булардын спортсмендери күчтүү. Ошолор менен кыйынчылык түзүп, биз ошо 3-4-месте ойногонбуз. Биздин спортчулар мына ошондой деңгээлге чыкса болбойбу? Биздин деңгээлге шарт туру келбейби кандай? Биздин деңгээлге андай деңгээлге чыксак болот. Себеби азыр мына шарттарыбыз жакшы. Азыр эми мына кече биз дагы балдарыбыз Азияга барып келишти. Ошол жерде өздөрүнүн эмесин көргөзүп, мына 1-орунду алып келишти. Ошол жерде мен өзүм окуучуларым ойноп жатат. Асан деген азыр Эрем Бажы деген командада ойнойт. Ошол мен өзүм шаарда 1-курстан баштап 5-курскача өзүм тренировка алып чыгарган балам. Сиз ушул убакка чейин канча команда? Мен бул убакка чейин мен кече өзүмчө отуруп эме кылдым. Менин волейбол боюнча тренировка кылган балдарым деп мына мен 56 балам бар экен. 56 бала чыгарып турмун. Тарбиялап чыгарсыз. Тарбиялап чыгарып турмун. Кыргызстан үчүн кызмат кылып атат учурда. Кыргызстан үчүн кызмат кылып атат. Көбү жери прокуратурада иштеп атат, көбү сотто иштеп атат, көбү органдарда иштеп атат. Көбү ушундай жакшы иштерде спорттун арты менен ошол деңгээлдерге ошол деңгээлдерге жеткен. Мына Карагулжадан эле 10 бала, 9 бала экен. Нокаттын өзүбүздүн Нокат районунан 18 бала экен. Өзгөн районунан эле 12 бала экен. Ушинтип Араван районунан, Аксы районунан, Кадамжай мына айтып кетсек бул 94-95 жылдарда Андижандан келген балдар бар экен. Бактияр Өткөр деген балдар. Буларды чыгарган экенбиз. Азыр кече ошону карап отуруп балдарын бир эскерип коеюн деп неме кылсам 56 балам бар экен. 56 балам кече ошол мен өзүмдүн ой эмемде жүргөн 56 экен ушу эсимде калган. Анан канчасы эме кылып келишет. Агай кандай жакшысызбы деп. Кээ бирөөлөрүн ушу тренировкада бала көптүгүнөн жакшы эме да кыла албай калат экенсиң. Жашың өткөн сайын эстен калуулар көп неме болот экен. Ошон үчүн мына деги эле былтыр биз Хабаровскийге барып келдик, Ош шаары. Хабаровскийде международный турнир болду. Бул жерде Белоруссия келди, Тажикстан келди. Хабаровскийдин өзүнүн 7 команда болуп, биз 11 команда болуп, ошолордун ичинен 1-орунду алып келдик. Спортчу эч кандай бир башка кызыкчылыкка азгырылбоосу абзел. Ар нерсенин өзүнүн убагы болот. Андыктан спортто гана эмес, бардык эле жумушта көңүлдү башка жакка бурбай, экинчи атасы болгон окутуучусунун айтканын аткаруу керек. Анткени атасы бербеген тарбияны машыктыруучусу берет. Менин айтаарым машыктыруучуну угуп, өзүнүн аракетинен жазбаш керектигин белгилейт Городош курама командасынын машыктыруучусу Алиев Бакыт. Какой-то бир акча үчүн спортсмен эме кылбаш керек. Анын өзүнүн доору келет. Ал өзү кайсы ишке, кайсы неме, өзү Кудай өзү эме кылат, кайерге эме кылышты. Ошондон спортсмен ар дайым жүрөгү ток болуш керек. Ар дайым тренерин угуш керек. Тренери бул экинчи атасы. Ошондуктан мен айтып кетер элем. Тренерди угуш керек. Тренер бул
атасы бербеген тарбияны тренер берет. Атасы бербеген нерселерди тренер берет. Себеби тренер бул мисалы бул баланы көрүп туруп ошо сайапкер болуп калат. Тренер. Кадимкилер аттаптагандай. Ушул баладан чыгат. Шу баланы чыгарыш керек. Деп ошон үчүн мен айтып кетер элем спортсмендерге. Кыргызстандын намысын коргош үчүн биринчи өзү кызыгыш керек. Өзү талпынып немеш керек. Анан тренер калган жардам бергенге күчүн берет. Биз шаардын жаштарын Кудай бурса жакында будан дагы алдыда максаттарыбыз бар. Волейболдон жогорку деңгээлге чыгарганга. Себеби бизде азыр жаш балдар көп. Жаш 98-99 жылкы балдар бар. Аларды биз ошол сборный Кыргызстандын составына киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби биз азыр жакшы тренировкаларды өтүп, жакшы аракеттер кылып жатабыз. Кандай гана спортчу болбосун, анын жетишкен ийгиликтерине машыктыруучусунун эмгеги эбегейсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз Городош курама командасынын дагы ушунча жетишкен ийгиликтерине албетте Бакыт Алиев агайыбыздын эмгеги эбегейсиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыгат. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.